Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын ой өрүшү Кругозор китебинин номер 15 сабак «Космосто жер шары» деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта эмнелер тууралуу маалымат аласыздар? Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи — гравитация, экинчи — жердеги жашоо, үчүнчү — космостук таасирлер, төртүнчү — космостук коркунуч, бешинчи — табигый көрүнүш тууралуу маалымат аласыздар. Гравитация — жер космосто саякаттап жүргөн эллипсмал планета. Жерди космосто гравитация кармап турат. Адамдардын кан айлануусу, жүрөк кагуусу гравитация менен байланыштуу болот. Космосто телонун күндү айланып жүрүүчү жолу орбита деп аталат. Эгерде анын орбитасы же өз огунун орду кыйшайса, климат өзгөрүп кетет. Экинчи — жердеги жашоо. 3 түрдүү жашоо бар: өсүмдүктөрдүн жашоосу, жаныбарлардын жашоосу жана акыл эстүү жашоо. Бул үчүн аба, суу, жылуулук, фотосинтез керек. Үчүнчү — космостук таасирлер. Күн нурларынын жерге таралуусу 11-22-140 жылда өзгөрүп турат. Жердин айланасында энергетикалык талаа калыптанат. Ал адамдардын аң сезимине таасир көрсөтөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Эң сонун маалыматтарга күбө болосуздар. Жер космостон энергия, дем алат. Күндөгү эбегейсиз чоң көлөмдөгү газдардын жарылышынан пайда болгон магниттик бороондор жүрөк ооруларга таасир көрсөтөт. Жылына космостон жерге 30 000 тонна чаң конот. Жердин салмагы оордошот. Төртүнчү — космостук коркунуч. Ааламда адашып жүргөн космостук телолор арбын. Космостогу 1200 тело жерге кагылышып кетиши мүмкүн. Кометалар жерге 500 километр жакындаганда күйүп кетет. Куйруктуу жылдыз пайда болот. Бешинчи — табигый көрүнүш. Жердин огу 40 000 жылда бир кыйшаят. 92 000 жылда орбитасында өзгөрүү болот. Ал эми 21 000 жылда бир жолу күнгө эң жакын чекиттен орун алат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышта сиздер космосто жер шары тууралуу кыскача маалымат ала алдыңыздар. Кийинки чыгарылышта өсүмдүктөр тууралуу маалымат аласыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.